Прошу прощения, принцесса Дури. Социалдык тармактарда принцесса Дуриден кечирим сурап, катуу сабалган бир топ кишинин видеолору март айында эле тараган. Алар Баңгизатты белгиленген жерге жеткирбей койгону үчүн токмоктолгону болжонот. Арасында эми эле 18ге чыккан балдар бар. Милиция сабагандарды 4 апрель кармады. Принцесса Дури тууралуу эмне белгилүү? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Атым Асель, саламатсызбы? Принцесса Дури бул Банги интернет дүкөнү. Бангини онлайн сатып, кардарларына курьерлер аркылуу жеткирет. Анын Телеграмда бир нече каналы бар. Каналдардын администратору интернет дүкөндүн башында тургандар тууралуу маалыматтар тыкыр жашырылган. Токмоктолгон адамдар курьерлер болушу мүмкүн. Себеби Бангини белгиленген жерге жеткирбегендер же курьердик кызматты аткарбай койсо катуу сабалып, видеолор ошол эле Принцесса Дури каналынын «Брат так не делай» бөлүмүнө жүктөлөт. Бангини жеткирип берүү кызматына оңой акчага азгырылгандар орношот. Кураторлор ишке аларда алар тууралуу бардык маалыматтарды чогултат. Маселен, курьерлердин паспортун, жашаган дарегин, соц тармактардагы аккаунттарын билип алат. Ошондуктан наркотикалык затты дарегине жеткирбегендер бат эле табылып, жазаланат. Ички иштер министрлиги 4 апрелде курьерделген балдарды мыкаачылык менен сабаган Банги топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Кармалгандар 22, 21 жана 19 жаштагы жигиттер. Алар өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырып, курьер делген балдарды ээн жерге алып барып, сабап, видеого тартып, кураторларына жиберип турган. Сотто алардын күнөөсү далилденсе, 12 жылга чейин кесилет. ИИМдин бул боюнча ишмердүүлүгүнө коомчулук тарабынан катуу сын айтылууда. Көпчүлүк башында тургандарды кармап, тамырын тартууну талап кылууда. Медиа хаб ИИМге байланышканда бул боюнча аракеттер жүрүп жатканын айтып ишендирди. Банги топтун башка мүчөлөрүнүн өздүгү такталып, атайын иш чаралар өткөрүлүүдө. Дагы бул боюнча биз кошумча маалымат беребиз. Азаттык бир жыл мурда эле интернетте гүлдөгөн Банги бизнеси аттуу иликтөөсүндө Принцесса Дури Банги дүкөнүнүн ишмердүүлүгүн ачыктаган. Иликтөөнүн автору Айбек Бийбосунов фактыларды милицияга өткөрүп бергени менен эч кандай майнап чыккан эмес. Биз ошол эксперимент катарында бир сатып алып, андан кийин милиция кызматкерлерин чакырганбыз. Алар келип, ошол бир айдын ичинде экспертиза жүрөт, анан экспертизанын жыйынтыгы менен эле ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен тааныштырабыз деген, бирок андан бир жылдан ашык өтүп кетти, эч кандай жыйынтык болгон жок. Негизи эле ошол милиция кызматкерлери менен ошондо эле сүйлөшкөндө биздин табышыбыз абдан кыйын деп айткан. Анткени бул жерде кардар менен ошол Баңгизатын сатып аткан адамдын ортосунда эч кандай бир жолугушуу же кездешүү болбойт. Мунун баары интернеттен жүрөт. Мисалы акчаны эле электрондук капчык менен которуп ийесиң. Анан мен билгенден алар ал акчаны Казакстанга которуп, Казакстандан Россияга же башка өлкөлөргө которуп, жыйынтыгында криптовалюта менен, биткоин менен чыгарып кетерин билем. Ошондуктан алардын кимдир бирөөнү кармаш абдан эле бар. Мен билгенден бул телеграм канал, бул Баңгизатын саткан дүкөн бир гана Кыргызстанда эмес, кошуна Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга чейин иштеген ири интернет дүкөн экенин билем. Бүгүнкү кармалган адамдар булар курьерлер болушу мүмкүн. Курьерлер бул кылмыштуу чынжырчадагы эң биринчи тепкичтеги адамдар. Алар деген админди же болбосо дүкөндү уюштурган адамдардын ээлерин эч качан көрбөйт. Бийбосуновдун айтымында Принцесса Дури сыяктуу Бангини онлайн саткандарды табуу абдан кыйын. Анткени булар акчаны аягында биткоин менен чыгарып кеткендиктен санарип изи дээрлик калбайт. Бирок күчтүү IT адистерин тартуу менен каналдардын ээлерин аныктаса болот дейт. Бизге ошол иликтөө жүргүзүп атканда ушуну колдонгон бала дагы өзүнүн жүзүн жашырып маалымат берген. Анын айтымына караганда бул мектеп жашындагы балалардын арасында, жаштардын арасында абдан популярдуу. Анан врачтар, дарыгерлер да айтып, көбүнчө эң эле жаш дегенде бизге ушуну айтып берген, 13 жаштагы адам келди деп. Анан мунун абдан эле зыяндуулугу 1-2 колдонгондон кийин эле адамда көнүп кетүү, аябай күчтүү зависимость пайда болот. Анан көп учурда мындай бул Баңгизатты колдонуунун арты жакшы окуялар менен аяктабайт. Биз ички иштер министрлигине байланышып, Азаттыктын иликтөөсүнөн кийин Принцесса Дури боюнча жүргөн тергөө ишинин жыйынтыгын сурадык. Бирок басма сөз кызматтан суроону кат түрүндө бергиле деп коюшту. Ал арада Баңгизат маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутаттар ички иштер министрлигинен бул тармакта жасалган иштер боюнча отчет берүүнү талап кылды. Кече күнү Принцесса Дури деп бир
ысый чуу чыкты го, көрдүңүздөр го маалыматтарда, массалык маалымат каражаттарында. Мына ушул көрүнүш бер жагы эле да. Ушундай көрүнүштөр акыркы убактарда аябай көп кездешип атат. Атайын мектептерде мындай конфеттерди сатылат экен, наркотикалык. Атайын жанагындай клейлер сатылат экен. Айтор мындай керек болсо өткөндө 8 мартка балдар, кыздарга электрондук сигарет белек кылышыптыр. Ушундай көрүнүштөр мектептерде аябай көп учуруп атат да. Ушул боюнча урматтуу төрага мен суранат элем, комитетке тапшырма берип койсоңуз, өзүнчө бир карап койсо болмокчу. Келечекте өтө кооптуу жагдай түзүлүп жаткандай сезилип атат. Жаш балдар, мектеп окуучулары, өспүрүмдөр бүгүнкү күндө интернет аркылуу өтө жеңил жол менен оор баңгизаттарды алып колдонушуп атат. Көз жашын төккөн ата-энелер менен кабарлашып, баарлашып да көрдүм. Суранарым, урматтуу төрага, сизден өтүнүп кетет элем, протоколдук тапшырма Ички иштер министрлигине берсек, бул жаатта эмне иш кылынды, кандай чаралар көрүлдү жана план действий кандай? Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча кылмыш жасагандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми баңги жана психотроптук заттарды балага саткандар 15 жылга чейин кесилет. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.